бир нерсеге же кандайдыр бир окуяга болгон оюңду өзгөртүү менен сен ошол окуяны же нерсени өзгөртө аласың. Психологдон сурасаң деле, психологиялык же философиялык китепти окусаң деле ушул нерсенин чындык экенин аныктай аласың. Мисалы дейлик, кандайдыр бир окуяга ар бир адамдын өзүнүн көз карашы бар. Ошол көз карашына жараша жашоо ага далил катары ошол окуяларды, нерселерди жаратат. Бүгүн сенин көйгөйүң кайсыл? Мүмкүн жолдошуң менен болгон мамилең жакшы эместир, көйгөйүң. Анда сен ал жөнүндөгү ойлогон ойлоруңду ойлоп көр. Мүмкүн ойлой турсаң ал жалкоо, ал мени сыйлабайт деп, ошол ойлоруңду качан өзгөртөсүң, ал сага мурункудай мамиле жасабайт. Мүмкүн балаң менен көйгөйүң бардыр. Ал жөнүндө ойлоруңду текшерип көр, тиле албайт. Эгерде сен ушул жолдошуңа же балаңа болгон оюңду өзүң кандай көргүң келсе, ошол сөздөргө, ошол ойлорго өзүңдү алмаштырып, машыктырып, ошол ишенимге жеткизип койсоң, алардын албетте өзгөргөнүн ошондо көрөсүң. Табуу жагынан көйгөй бардыр, анда сен акчага болгон өзүңдүн оюңду, өзүңдүн пикириңди текшерип көр. Акча колдо турбайт, акча табыш кыйын, мен акчага татыктуу эмесмин, менин мүмкүн жетишерлик билимим жок. Мына ошол ойлоруңду сен өзүңө керектүүдөй кылып өзгөртөсүң, мына ошол таза оюңа ал акчанын келүүсү дагы сага, сенин акча табуу жолуң дагы өзгөрөт. Эгер кааласаң сынап көр. Мындай пайдалуу маалыматтарды алуу үчүн менин каналыма каттал.